ана телефон менен ушундай катуу урду. Азыркы учурда акыбалыңыз кандай? Мен экинчи автобуска отургам. 80ден ашкан бир кары кишилер, кемпирлер түшкөн. 92-жылкы кыз экен, чоң кыз. Место берип койчу кары кишиге дедим. Место бер деп айтканга кандай акың бар дейт. Могу жерде тикти мындай кылып туруп. Ал кызга уголовный дело ачылды тияктан. Мен бул кызга да жамандык каалабайм, ыйман берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Жылдызтайм берүүнүн алып баруучусу мен, сиздер менен Алина Сакыева болмокчумун. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге кечээ эле 11-августта 2-автобуста болгон каргашалуу окуядан кийинки биз азыркы учурда болуп жаткан эжеге келип калдык. Эже, кандайсыз, жакшысызбы? Кандай болуп калдыңыз азыр? Жакшы. Азыр бардык эле көрүүчүлөргө мындай кызык болуп, окуя туңгуюк болуп жатса керек. Келиңиз окуянын чоо жайын кененирээк өзүңүздүн оозуңуздан айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Эми ушундай жагдай болду. Эми сөздүн ачыгын айтканга туура келип атат. Кыздар суранган үчүн мейли деп эме кылып атам. Мен экинчи автобуска отургам, жибек жолунан отуруп, анан менин аркаман бир 3-4, бир 80 жашка чамалаган, 80ден ашкан бир кары кишилер, кемпирлер түшкөн. Баарыбыз мындай автобуста келатабыз. Карасам, бүт мындай отургандар пожилой кишилер экен, анан жаш кыз отуруптур, кечээки кыз. Анан өзү орун берет го бул кишилерге деп карап келет да, анан соткасы минтип эле такыр карабай келет да, анан мен айткан эки эле сөзүм болду. Чоң кыз, место берип койчу кары кишиге дедим. Кемпиргечи. Аябай эле картаң кемпир болчу, ошого место берип койчу дедим. Бир ошо эки сөздү айттым. Ал кыз мындай взвинченный туруп кетти, берди место. Тияка кеткен. Анан мен туруп келатып, анан бир остановкадан астында место бошоду, мен ошол жака барып отурдум. Болду. Лиши сөз деле болгон жок, эчтеке деле агрессия болгон жок, барып отурдум. Барына чексиз. Барына чексиз. Анан бир остановкадан отурдум. Анан кийин эки остановка өттүк, уже третья, үчүнчү остановкада отурсам эле мен могу жака ийиме катуу эле уруп атат да. Мен ойлогом кол менен уруп атат, сотка менен уруп атыптыр. Мынтип карасам, эмне болду десем, сен мага ушинтип место бер деп айтканга кандай акың бар дейт да, баягы агрессивно. Да көп сөздөрдү айтты, жаман сөздү, мен эстебей да калдым. Апей потом дедим, кары кишиге место бер деген жаманбы дедим. Кары кишиге место берип кой деген жаман, мен жаман айттымбы дедим, айткан ушундай айттым. Десем ушундай жаман сөздү мен мен бирин уксам, бирин укпай да калдым, түшүнбөй да калдым. Кыйкырып, нападка кылып мага эле момунтип агрессировать этип атты. Берде бир кемпир отурат эле, мен ошого башы көзүнө тийип калабы деп чочудум менчи. Өзүмөн да чочудум, тура калдым мен. Момундай кол менен соткасы менен момунтип атканда тура калдым. Тура калып, анан тиги аялдын башына тийип каласың, колун мындай кыласам, колуман тарта калып цепляться этип кеттик. Ошо менен ушуп кеттик да. Эми мен уже защищаться эттим, уже анын агрессиясы. Анын агрессиясынан мен өзүмдү защищать эттим да. Болду, болгончо жай ушул эле бир место бирөөгө кары кишиге берип койчу дегенден ошо кызга жаккан жок да. Демек сизде ошентип, сизде ошо желкеңизден түрткөндөн кийин сиз кол менен эмес, сизди телефон менен урду деп айтты. Телефон, Азыркы учурда акыбалыңыз кандай? Доктурлар эмне деп жатышат? Мына телефон менен ушундай катуу урду, ошол малда көзүмдө көрбөй бир кызыктай болуп кеттим состоянием. Анан кан аябай атып, момундай биниме чейин момундай ак, ошол жерде салфетка берип атышты. Анан могу жерге врачка барып, беге шов наложить этти, могу жерди тикти, мындай кылып туруп. Тикти, момундай гематоманы сыкты, сыгып, анан шов наложить этишти. Аябай катуу травма болуптур деп айтты. Мындай случай аябай катуу травма болгондо болот деп, глубокий болуп кетиптир, ичиндеги тканьдар дагы аябай повреждение, внутренний тоже тикти да. Кеңес бул жерден ушулай. Ошо внутренний жагын тигип, анан наружныйын да тикти да. Анан мени ал кызга уголовный дело ачылды тияктан. Мен аны экспертизага жөнөтүштү. Экспертизанын азыр бүт эмелерин өтүп атам. Анын чыгышы бир убакыт керек экен. Анан уголовный дело ачышты. Эми мен жаман эчтеке айткан жокмун, жаман эчтеке сүйлөгөн жокмун. Эмне ушундай ажиотаж кылып,
билесиздер да интернетте эмеде ушундай жаман сөздөрдү жазып атышат, билип билбей жазып атышат, анан ушуга балдарым аябай тызылдап жаман болуп атышат. Мен айып карабагыла, кирбегиле, эл бул журт ушинте берет, мейли десем жок, мама так нельзя деп ошентип атышат да, обидно болуп атат. Анан мейли анда эми чындыкты айтып берейинчи дедим да, билип билбей жазып аткан, айтып аткандар кичине ойлоноор, туура эмес айтып аткандарына. Эми алгыска деле ыйман берсин. Мен алгысты деле эметпейм, ошол ач үстүнө мен деле тилдейм. Любой кары киши урушат да, уятың жок, андай деп айтасың да. Башың мен менде чапканда башың жегер деп жибердим, потому что как так жапжаш кыз мага кол көтөрүп атса. Ошондой баягы ач үстүндө айтылды. Эми айтылганда деле эми мен жөн айткан жокмун, ошого жаш өзүңөн жаш кызым, мен балдарымдын да күчүн эме ошондой кылып атса, анан кийин айтат экенсиң да. Всё ошондой гана мен ошо эчтеке лишний сүйлөгөн ажып атпайбы? Место талашты, же болбосо бирөөсү жазып атат, место алып алып да тибиренип сүйлөнүп атат деп атат, айланайын Кудайым, мына Алла турат го. Мен просто мына минтип эле место берип койчу, мына эки сөз айттым, болду. Барып отурдум, терезеден карап эле өзүм ой менен келаткам. Анан келип жанагындай кылды, болду. Ошондон моундай болуп кетти. Азыркы учурда сиздин балаңыздан сөз болуп жатат. Мен ошол апам эч кандай ал жылып кеткени, тилдеген эмес, эч кандай сөз болгон эмес деп жатат. Ошол бардык видеолору бар экен. Буюрса бул интервьюнун аягына ошол видеолорду толук түрдө чыгарып коебуз. Андан кийин бул жакта көрүүчүлөргө кызык болуп жатса керек. Сиз жаш кыз десе, бул биз эмесек элек 18 же болбосо 15 жаштагы кыз деп ойлоп калышы мүмкүн да. Негизи канча жаштагы айым болчу? Сиз бизге жашын айткыңызда, бул жака көрүүчүлөргө дагы айта кетсеңиз. Ошо кызбы? Ооба. Тияктан следователь жазды да, анан 92-жылкы кыз экен, ошондо 34 болуп калат да. 34 неме экен. Видеоме чыгат жакын арада полностью жана салондун ичинде мен киргенден тиги кызга место бер деген бүт баары чыгат. Аны только следователь барып алыш керек экен. Могу экспертиза чыккандан кийин следователь сурайт экен, аяктан алат экен толук видеону. Ошо мен түшкөндөн тиги кызга место берип койчу деген баары чыгат да. Азыр кичине убакыт керек экен агачы. Эми эже айтсаңыз, бул көрүнүшкө сиз негизи кандай карайсыз? Туура болду, туура эмеспи тиги кыздын кылганычы? Эми сизден башка дагы адамдар ушундай акыбалга түшүп калышы мүмкүн да, ошого өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Эми бул кыз кылганы туура эмес да, конечно, туура эмес. Анан мындай да, коом деле азыр 2-3кө бөлүнүп атпайбы ар кандай болду. Анан коом деле билиш керек. Ушундай кыздарга, мындай ушу башка жаштарга ушу үлгү болуш керек да, ушундай мамиле кылбаш керек. Мен бул кызга да жамандык каалабайм, ыйман берсин. Мен ыйман сурайм бул кызга. Кудайым Аллахым бул кызга акыл эс берсин. Бул энедир, же эне болбосо будущем эне болор, бир семьяга барар, бир мындай эмеси менен ал семьяда кандай жашоосу болот, бул да эме да, күмөн да. Ошону жамандык деле каалабайм, бирок закон тарабында, мыйзам талабында жооп берсин. Буюрса. Ооба, мен аябай эле эме алдым, бирок мен өзүмдүн эмемди кармап атам, баягы. Бирок түн мен уктаган жокмун, мне очень было плохо, жагым болуп чыкты, уктаган жокмун вообще. Могу жерде кыпкызыл кан болчу да, гематома, ошону сыгып, анан шов наложить этишти. Катуу ороп бердим, могу шовдун үстүнөн катуу бинт тагышыңыз керек. Анан эме антисептический повязка кылып беришти да, ранагачы. Эми аны мен чечип кое албайдым да, кече эле коюлду. Анан аны да ошого да прям байлап алып деп бири күлүп жазып атат. Анан айтмай реакция кылбагыла, бул журт эл. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша жазат, деңгээлине жараша отношение кылат дедим. Реакцияга мен кирбей деле койдум, ачпай деле койдум мен. Эже азыркы учурда докторлор эмне деп жатат сиздиги? Азыр ошо диагнозду эмне деп коюп жатышат? Канча черепно-мозговая травма деп, сотрясение бар дешти. Эме глубокая рана дейтин эмечи, рана жазып атат, гематома, рама деп жазып атышат, сильное повреждение депчи. Анан азыр лечение назначить этишти, азыр капельница кылабыз деди, срочно алышыңыз керек деп дары баары жазып атышат азыр. Ошо. Сакайып кетиңиз демекчибиз. Ишиңиздер эми ошондо ал жактын ишин сиздер сотко өткөзүп берип жатасыздар ошондо. Сот качан болот? Азыр эми экспертиза чыксат да, чыккандан кийин следователь полный видеону алат экен автобустагына. Полный, мен киргенден ошо жана чыкканга чейин алат экен, анан ошого жараша анан алар өздөрүнүн эмесин, процедурасын кылат экен. Мен азыр ал тараптан эчтеке дей албайм, алар өзүнүн ишин кылат экен. Но дело в том, что азыр уголовное дело уже ачылды ал кызгачы.
Жакшы болуп кетиңиз, сакайып кетиңиз демекчибиз. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бул менен гана чектелип калбайбыз. Экинчи тараптын дагы ой пикирин, өзүнүн чындыгын билгенге даярбыз. Андыктан биздин берүүбүз аягына келип чыкты. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.